Москва шаарынын тургундары Казакстан границага чыгып келүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Эң негизгиси сиздин үйүңүздүн дарегинен алып кетебиз. Ыңгайлуу жана комфорттуу автоунаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок. Границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. Регистрацияңыз просроченный болуп, же базадан чыкпай жатса, жана кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, кабатырланбаңыз. Бизге чалыңыз. Туура маалымат беребиз. Чорный списоктон текшерип, анан жолго чыгабыз. Толук маалымат жана WhatsApp +7 925 017 16 16 +7 929 654 45 64. Тажикстанда Ташиев менен Ятимов Кыргыз-Тажик чегарасын талкуулашты. Кыргыз-Тажик чегара маселеси боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимовдун жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу бүгүн 16 мартта Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык тараптардын жолугушуусу Тажикстандын Согди облустун Бустон шаарында өттү. Алар чегараны делимитациялоо маселелерин талкуулап, жумушчу топторго калган тилкелерде чегара сызыгын аныктоо иштерин улантуу тапшырышты. Жолугушуу достук жана өз ара түшүнүшү маанайында өткөнү кошумчаланды. Булак Супер Кежи. Кадыр түнүнүн датасы белгилүү болду. Өлкөдө Кадыр түн 5 апрелден 6 апрелге караган түнгө белгиленди. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Кадыр түн орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленет. Бул жолу Кадыр түн 6 апрелге караган түнгө туш келди деп айтылат билдирүүдө. Булак Супер Кежи. Орусиянын президентин шайлоо Надеждиндин тарапкерлери кармалды. Орусияда 16 мартта президенттик шайлоонун экинчи күнгү добуш берүүсү уланууда. Шайлоо 15 мартта башталган жана 17 мартта аяктайт. 15 марттагы шайлоо малында урналарга жашыл боек чачып жиберген кеминде 10 чакты учур катталганы маалымдалды. Айрым добушканаларды өрттөө аракети да болду. 16 мартка караган түнү Казан шаарында президенттик шайлоого катышуу укугунан ажыраган Борис Надеждиндин жергиликтүү штабынын башчысы Дмитрий Румянцев кармалганын кабарлады. Ага чейин анын Владивостоктогу, Ханты-Мансийдеги, Челябинсктеги, Петербургдагы жана Чебоксарыдагы тарапкерлери да кармалган. Согушка каршы чыгып жаткан Надеждиндин тарапкерлери шайлоо тилкелеринин алдында туруп, шайлоочулардан сурамжылоо жүргүзүп жатышкан. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы Москва убактысы боюнча 16 март таңкы саат 8:00 карата шайлоого 36,12% шайлоочу келгенин маалымдады. Орусиянын ушул таптагы президенти Владимир Путин 5 рет президенттик шайлоого талапкер катары катышып жатат. Ал өзүн өзү көрсөткөн талапкер катары катталган. Андан тышкары Владислав Даванков, Леонид Слуцкий жана Николай Харитонов талапкерлигин койгон. Борбордук шайлоо комиссиясы Владимир Путинди негизги атаңдашы болот деп айтылып жаткан Борис Надеждинди талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Бул чечимди кийин өлкөнүн жогорку соту да кубаттаган. Көз карандысыз байкоочулар жана эксперттер Орусияда акыркы жылдары өткөн шайлоолор акыйкатсыз болду деген баа беришкен. Булак Азаттык. Чоң жети өлкөлөрү Иранга кайрылып, Орусияга баллистикалык ракета бербөөнү эскертти. Чоң жети уюмунун өлкөлөрү Иранга кайрылып, ал Орусияга баллистикалык ракета жеткирсе, батыш катуу жооп чараларды кабыл алаарын эскертти. Эгер Иран баллистикалык ракеталарын жана тиешелүү технологияларын Орусия жеткире албаштаса, биздин жооп ыкчам жана бирдей болот. Анда Иранга каршы өтө маанилүү жаңы чечимдер кабыл алынат деп айтылат. АКШнын, Улуу Британиянын, Франциянын, Канаданын, Италиянын, Германиянын жана Жапониянын биргелешкен билдирүүсүндө. Чаралардын бири катары Ирандын флагман деп эсептелген Иран Эйр авиакомпаниясына Европага учуусуна тыюу салуу маселеси аталды. Мында эскертүү Тегеран Москвага жакын аралыкка атылуучу 400 даана баллистикалык ракета жеткириши мүмкүн деген кабарлардын фонунда жаңырды. Мурдагы аптада Ирандын Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлчүлүгү Орусияга курал-жарактарды экспорт кылууга эч кандай тыюу жоктугун, ошол дем алда Тегеран согушту дагы күчөтүп албоо үчүн мындай аракеттерден карманып тураарын билдирди. Орусия Украинага кол салгандан кийин курал-жарак жетишсиздиги жаралып, Ирандан учкучсуз учуучу дрондорду да ала баштаган. Иран алгач муну төгүндөгөнү менен кийин далилдер пайда болгон маалда аз көлөмдөгү дрондорду Москва Украинага чабуул жасаганга чейин бергенин жарыялаган. Орус армиясы Ирандан негизинен шахет дрондорун алып жатат. Булак Азаттык. Британияда жаңы инфекция пайда болду.
Улуу Британияда адамдарга көп санда жайылып жаткан жаңы мутанттык вирус табылды. Бул тууралуу британиялык The Sun басылмасы жазып чыкты. Белгиленгендей, вирус адамдарга массалык түрдө жугуп, симптомсуз тарайт. Кеп кургагучуктун жаңы түрү жөнүндө болуп жатат. Ал асимптоматикалык түрдө, башкача айтканда, жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, күлгөндө эмес, оорулуу адамдын жанында дем алганда жугат. The Lancet Infectious Disease журналында жарыяланган соңку изилдөөдө Африка менен Азиянын 12 өлкөсүндөгү 600 миңден ашуун адам, алардын айрымдары кургак учук менен ооруган маалыматтар талданган. Бул оору менен ооругандардын 82,8% тынымсыз жөтөлүп турганы, ал эми 62,5% такыр жөтөлбөгөнү аныкталган. Маалыматка ылайык, дарыгерлер жашыруун кургак учуктун дартын тез арада аныктоо жана анын өнүгүшүн алдын алууну үйрөнүү үчүн ар кайсыл мамлекеттердеги кесиптештеринен жардам сурап жатышат. Булак Назар News KG.